Досым, чакыртыпсың. Келинчегиң экөөңөр келгиле дегениңден келип калдык. Сага бир нерсе айтайын дегем. Нени? Аялың жакты. Не дедиң? Сен не деп атасың? Эмне жинде болуп атасың? Сага эмне болду? Эмне болду анчалык? Кече айтсам унчукпадыңар эле го. Кече мен сага айткам аялың жакты деп. Аялыңдын өзүнө дагы айткам, унчуккан эмес. Менден башка 100 эркек. Аялыңды жакты деп сага айткан. Аялыңдын өзүнө дагы айткан ошол 100 эркек. Аялыңды унчуккан жок. Эми мен айтсам экөөң так секирип атасың. Эмне эле деп атасың сен? Лайк. Лайк деген сөздүн кыргызчасы жакты деген да туурабы? Кече күнү келинчегиң Инстаграмга кооз сүрөтүн койгон кезде 100 эркек лайкту баскан. Башкача айтканда сага жакты деп айткан. Аны сен көргөнсүң. Бирок унчуккан эмессиң. Келинчегиң да унчуккан эмес. Атүгүл сүйүнгөн, рахмат айткан аларга. Ал 100 эркек сенин келинчегиңдин сүрөтүн көрүп, нелерди гана ойлонду бир Кудай билет. Менин сага эч кандай жаман ниетим жок, досум. Болгону досум болгонуң үчүн окуянын чыныгы жүзүн, акыйкатын ачып берейин дедим. Чынык эркек аялым кандай экен деп аялын көргөзмөгө койбойт. А чынык аял сулуулугун бир гана күйөөсүнө арнайт. Ооба. Рахмат сага. Ачуу. Бирок акыйкат. Урмат. Сага рахмат. Мен сүрөттөрдүн баарысын өчүрөм эми. Биз инсанбыз. Ката кетиребиз, кемчилик кылабыз. Бирок чыныгы касиет бул кемчилигин катасын мойнуна ала билүү. Баары жакшы болот. Белгиле, тамакка карайлы. Рахмат сага.